Саламатсыздарбы? Кут тарагына кызыгуучулар. Мен Сулайман тоодо жүрөм. Мына Сулайман тоо. Бул Ош шаары болуп калат. Бул жерде Павлония өсүп турат. Мен жайындасты бир тартып көрсөттүм эле. Караңыздар кандай жакшы өскөн. Ушул Павлонияга 4 жыл болду. Эгерде учурунда суу коюлуп, сугарылып турса, мындан да жоон болмок да, мындан караңыздар. Калыңдыгын көрдүңүздөрбү? Павлония же болбосо Кут тарап бул абдан бат өсөт. Өзүңүздөр салыштырыңыздар, мына терек тиккен болсок, ушундай жоон болуш үчүн канча жыл убакыт керек? А буга 4 жыл болуп атат. Алдынан 1 жылдан кийин тигилгенден кыркып туруп бутап турсаңыздар түп түз өсөт строй материалга. А бутабай койсоңуздар моундай декоративный болуп калат. Анча эмелер бар, кемчиликтер бар экен, ошону көрсөтөйүн. Мына көрдүңүздөр мында. Тигинде бордюр келгенде, анан моалар Павлония дарактары бордюрга жакын тигилип калган, көрдүңүздөр, тамыр күчтүү болот. Аңтарып могу жака жылдырып чыгарып салган. Ошон үчүн мен кеңеш берем. Павлония дарагын тиккен болсоңуздар, көчөтүн 3 метр алысыраак тигиңиздер. Асфальттан, тротуар, бетондордон, заборлорго жакын тигип алсаңыздар, моундай кылып заборду 8-9 жылда аңтарып салат. Анан мынаны декоративный кылып өстүргөнгө жараша бирөөнү калтырып, экөөнү алып салыш керек эле, ошондо түз жакшы өсмөк да. Өтө жыш болуп калган, караңыздар. Бул жерде дагы мына Павлония бир жолу эле сатылып алынат да, тигилет. Тигилгенден кийин кыркып салсаңыздар, моунтип өсөт. Өсүп туруп, караңыздар мына 4 жылда моунда жоонойуп кетет, караңыздар. Азыр могу жерде могу лишний болот, могуну алып салбаса бири-бирине мешелип берип калат. Могуну алып салыш керек, могу бирөөнү калтырган туура болот да. Аралык көрдүңүздөр, 2,5 метр экен, мына бири-бирине мешелип берет. Бул жакшы дарак болот. Парковый зонага, анан дворлорго тиксеңиздер, 2 жылдан ары жака уже киртейип моундай көлөкө берет. Бунун жалбырагы чоң болот. Строй материал алган болсоңуздар, бул сууда чирибейт, курт түшпөйт. Жакшы буюм болот.